Саламатсыңарбы, балдар? Азыр биз математика сабагынан 4-чейректеги 18-ci сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн бизде машыгуу сабагы. Бүгүн сабакта туюнтмалардын аткаруу тартибин белгилеп иштейбиз. Маселени теңдеме түзүп чыгарабыз. Аттуу сандар менен амалдарды аткарабыз. Анда азыр окуу китебиндеги 1021 номерге көңүл буралы. Бул жерде туюнтмаларды байка, мүмкүн болгондорун кашаасыз жазып чыгар дейт. Азыр биз биринчи туюнтмага көңүл буралы. Бул жерде кашаанын ичиндеги амал экинчи орунда туруп атат. Демек биз бул жерден кашааны алып жаза албайбыз. Эгерде биз кашаасыз жазып койсок, анда амалдардын аткаруу тартиби өзгөрүп калат. Демек бул жерде кашаасыз жазууга мүмкүн эмес. Кандай турса так ошондой иштеп кете беребиз. Экинчи туюнтмага көңүл бурабыз. Бул жерде эки кашаалуу туюнтма берилиптир. Биринчи кашаанын ичинде бөлүү амалы, ал эми экинчи кашаанын ичинде кемитүү амалы экен. Бул жерде биринчи кашаа сол тараптан биринчи аткарылып, андан кийин экинчи кашаа аткарылыш керек. Анан кашаанын сыртындагы амал иштелиш керек. Бул жерде биринчи кашааны жазбай койсок болот, ал эми экинчи кашааны жазбай койсок, амалдардын аткаруу тартиби өзгөрүп кетет. Ошондуктан экинчи кашааны жазбай койсок болбойт. Кийинки туюнтмага көңүл бурабыз. Бул жерде кашаанын ичинде кошуу амалы, ал эми кашаанын сыртында бөлүү амалы берилген. Бул жерден дагы биз эгерде кашааны алып койсок, амалдардын аткаруу тартиби өзгөрүп калат. Ошондуктан бул жерде дагы кашааны алууга болбойт. Кийинки туюнтмага көңүл бурабыз. Бул жерде кашаанын ичинде бөлүү, ал эми кашаанын сыртында кемитүү амалы берилген. Бул жерден биз кашааны алып койсок, амалдардын аткаруу тартиби өзгөрбөйт. Демек, бул туюнтмада кашааны жазбай койсок болот экен. Кийинки туюнтмага көңүл бурабыз. Бул жерде татаал туюнтма берилген. Бул жерде кашаа жок, демек солдон оңго катары менен иштеп кете бересиңер. Кийинки туюнтмага көңүл бурабыз. Бул жерде кашаанын ичинде көбөйтүү, кашаанын сыртында кемитүү амалы берилген. Бул жерде дагы биз кашааны жазбай койсок эч нерсе болбойт. Бул жерде башкача айтканда амалдардын аткаруу тартиби өзгөрбөйт. Демек, бул туюнтмада кашааны жазбай койсок болот. Эми кийинки мисалга көңүл буралы. 1022 мисал. Бул жерде геометриялык маселе берилген. Тик бурчтуктун аянты 18 сантиметр квадрат жана бир жагы 6 сантиметр. Экинчи жагын x менен белгилеп, теңдеме түзүп тап дейт. Демек, бул жерде тик бурчтуктун аянты 18 сантиметр квадрат болуп атат жана бир жагы 6 сантиметр. Эми биз аянтты табуунун формуласын жазып алалы. Демек, s барабар a көбөйтүлгөн b. Бул жерде бизде s белгилүү жана a белгилүү. Ошондо бизде экинчи көбөйтүүчү белгисиз. Демек, азыр теңдеме түзүп жазабыз. 6 көбөйтүлгөн x барабар 18. Демек, x бул b жагы. Демек, теңдемени чыгарып коесуңар. Ал эми окуу китебиндеги 1024 мисалга көңүл бурабыз. Бул жерде аттуу сандар менен амалдар берилген. Силер биринчи аттуу сандар менен амалдарды аткараардан мурда чен бирдиктерди майдалап, анан аткарасыңар. Акырында ыңгайына жараша ирилетип койсоңор болот. Бул жерде силер сөзсүз чен бирдиктердин өз ара байланыштарына көңүл бурушуңар керек.
Кийинки мисалга көңүл буралы. Окуу китебиндеги 1026 номер. Бул жерде аттуу сандарды салыштырасыңар. Бул жерде деле жогорудагы мисалда эле чембирдиктердин өз ара байланышын эске алып, майдалап ирилетесиңер. Башкача айтканда, барабардык түзөсүңөр. Эми балдар, биз сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн биз татаал туюнтмадагы амалдардын аткаруу тартибин белгилөөгө машыктык. Аттуу сандар менен маселе мисалдарды иштедик, салыштырдык. Эми болсо үйгө тапшырма. Окуу китебиндеги 1028 номердеги көп орундуу сандарды бир орундуу санга бөлүүгө карата берилген мисалдарды мамыча түрүндө дептериңерге иштейсиңер. Жана тапшырмаларыңарды аткаргандан кийин мугалимиңерге жөнөтөсүңөр. Анда биздин бүгүнкү математика сабагыбыз аягына келип жетти. Эмки сабактан жолугушканча саламатта болгула.